Тарыхчы Кыяс Молдокасымов Facebook баракчасына кубанычтуу кабар жазды. Пекинден жакшы кабар келди. Август айынан бери ал жактагы архивде изилдөө иштери менен алектенип жүргөн Канатбек Абдужапар уулу манжу тилиндеги архивдик документтер толук колго тийгенин кабарлады. 5 жылдан берки аракетибиздин дагы бир ийгилиги манжу тилиндеги архивдик документтердин бардыгы президент тарабынан Мурас фондуна бөлүнгөн акча каражатына сатылып алынды. Архивдик документтердин бардык көчүрмөсү 283 томго топтолгон. Бул томдуктардын ичинде кыргыздарга тиешелүү 3500дөй документ же болбосо 35000 беттей баракта ар кандай маалыматтар бар. Канаттын кабарлоосуна караганда Адигине уруусуна тиешелүү эле 400-500дөй документ бар. Бул документтердин арасынан 40 уруу кыргыздын ар бирине тиешелүү маалыматтарды табууга болот. Документтер манжу тилинен кыргыз тилине которулганда ага күбө болобуз. Буюрса бул иштин алгачкы ийгилиги же башталышы. Алдыда эски ханзу монгол тилинде өз доорунда жазылган кыргыздарга тиешелүү дагы 70 000 беттей архивдик документтер бар. Алардын көчүрмөсүн да өз кезегинде ушинтип сатып алабыз. Айрымдар дароо акчасына кызыгышы мүмкүн. Бул 283 томдогу архивдик документтердин көчүрмөсүнүн баасы 5 миллион сомдун тегерегинде болсо, биз кытайлык кесиптештерибиздин жардамы менен жарым баасына жетпеген каражатка сатып алдык. Буюрса бул 10 төөгө жүктөлүүчү томдуктар Бишкекке алынып келинет.